Can berip эле койгула, алып койчу ошону. Жан берип эле койчу, түшүрчү. Жан бергенин көрөйүн. Жан берип 1,5 эмне бул жерде чабышып атабы? Жан беребиз деп. Кудай сактасын жан бергенден. Мына жерден баардык баягы организаторлорду дагы билемин. Билесиңер, мен каерде иштеримди. Организаторлорду дагы билемин. Ким организация этип атат, ким кантип сүйлөшүп атат, ким не кылышыбыз керек, кантип провокация кылышыбыз керек, баардыгын мен көрүп билип турамын. Аты, фамилия, жөнүңөрдөн бери билемин. Ушу мен ынтымак айылынын тургунумун. Баягы сиз айтып аткан уюштуучулардын бири менмин. Биздин айылда окумуштуу, илимпоз, журналист, акибетте иштеген, башка иштеген адам жок. Карапайым колхозчу элбиз. Уюштуулардын бири менмин. Анан кийин биз ага эч кандай провокатор, журналист эч кимди жакындаткан жокпуз. Бул чыныгы элдин көйгөйү. Жар бирөө жерин алып койбой. Мына кече күнү айтып атышат, жанагы жерди жапарып сатып өрептир, ташыйып сатып өрептир деп. Эч ким эч кандай жерди саткан жок, сата албайт дагы. Урматтуу угандар, ошол провокаторлорду угуп, бузукуларды угуп, укпашыңар керек. Мына мен келдим, мына мен силерге чындыкты өзүм айтып берем. Анан кийин тияктан бери мына жерди сатып өрептир, биягыбызда жерди сатып өрептир деп. Эми мени билесиңер да, мен эми ушу Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, эл арасынан чыккан силердин араңарда туулуп өскөн жигитмин. Бул мен башында чын айтканда анча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюп. Кийин балдар айтып келишти, мына biz şu yerde hiç kimimiz berbeyiz de oturabız. Siz şunun için öyle buzuluk beste falanca 1000 hektar. Biz de hem aldamamız. Doğru sen aytıp buna dağılıp oyağına, buyağına vurmamız. Oturumuz. Atınız kim? Ben atım Kultay Vurgoyak. Ben provokatör de bizde aytpаңыз. Угуп туруңуз, пожалуйста. Сиз жанагы алдабаңыз деген сөздөрдү кошпоп деген жок. Баарын ачык айтып атам. Элдин алдында мен элден коркуп жашыны бир жатып алып, же болсо бирөөгөндү артылып айтырган жерим жок. Бул сөздү айтпаңыз, Мырзабек, уят болот. Эми мындай кылсак болот да, мен эми ойлоп атам азырчы эми. Мына силерге ачык эле айтайын, угуп тургула. Ушул мына тосуп алган жерини 20 гектарды алмашайлы деп айтып көрөйүн буларга. 50 эмес 20-ны, мейлиби? Бул жакта араласында аралашкан элдердин мындай кол чабуусу менен жана башкасы менен көңүлдүү өттү деп бул азыр монтаж жасап регионду башка жактардан көрсөтүшөт да. Бирок бул жерде эл, жаштар мындайча айтканда бери ойлонгон келгенден кечинде өкүнөт булардын бардыгычы. Себеп дегенде 50 гектар жерден картаны көрүп атасыздар да. Атайын 30 гектар жерди бөлүп, 20 гектар жерди красный кылып даярдап, булга макул болбосо, бул менен сооротом деген маалыматты даярдап келген картаны көрдүңөр өзүңөр азыр, Эми карагыла. 20 гектар жерди берип атабыз. Биз золотой эмес, бриллиант жерден берип атабыз. Анан может азыр ташыйып айтып атат 50 гектардын биягын калат, ушуну берем деп. Негизи буну деле берем дебеш керек да. Бу жерден вообще мына турган границасын деле нары жылдырып, мына компроматты алсак деле жакшы болот эле да өзүбүзгөчө, өзүбүздүн элге. Ошол эле эл башы болгу чекти суунун башы болду эле. Суу башы болуп турсак жакшы эле да мына мисалы үчүн. Эми Ташиевдин жообуна мен деле азыр нааразы болуп турам. Азыр мындайча айтканда элди алдагандай эле болуп калды да. Азыр сороткондой эле болуп калды.